Кандай документ болсо баардыгы таза жана өз убагында бүткүлүп берилет. Бул жагдан коркунуч жок. Коркунуч жок. Элит Грант курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйүнөн маалымат алганы келдик. Бул жерге келип QR код скан кылса эле уже сайтка кирет автоматически. Ошол жерде жазылат эмне документтер бар. Негизи өзү документ жок болсо бул QR код чыкпайт. Берилбейт точнее. Мыйзамсыз деп билет, э? Ооба. Техпаспортун тапшырабыз, ключун тапшырабыз, анан коммунальный услугалардын полный кардарын өзүнүн атына өткөрүп беребиз. Ар бир иште результат маанилүү болот. Бул Элит Грант курулуш компаниясынын азыр турак жайында да ушундай результат болуп атат. Абдан сонун көрүнүш. Бир жылда ушундай кабатка жетип калыштыр. Фасад иштерине керамограниттер түшүрүлдү. Жакынкы күндөрү эшик орнотуу жумуштары башталат. Бул биздин кызыл китеп, бул архитектуралык шаар куруу корутундубуз. Документ жагынан таптаза деген кепилдик беришип атат. Жылуулук кандай болот? Центральный отопление болот. Биздин экинчи объектибиз бул Платов көчөсүндө жайгашкан. Платов турак жайы. Бул жака 9 кабаттуу үй курулуп жатат. Азыркы учурда болсо, өзүңүздөр көргөндөй 0-кабатына. Бул жер болсо автопаркинг болот. Бетон куюу иштери жүрүп жатат. Курулуш иштерин алдыга жылдырып жаткан учур экен. Квадрат метри канчадан болуп атат? Баалар болсо 60 000 сомдон. Экинчи кабаттан 9-кабатка чейин тандап алышса болот. Акчаңызды берип алып, нерв болбостон, ушул жерден батирлүү болуп калышка кепилдик берип жатат. Саламатсыздарбы? Атыжан Назир Мамасултанов. Мен бүгүн Кызылкай шаарындагы курулуп жаткан Элит Грант курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйүнөн маалымат алганы келдик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Кызылкайда 4-5 компания болсо, ошонун эң мыктыларынын бирине кирген ушул Элит Грант курулуш компаниясы. Демек азыр бир жыл алдын келген элекем. Бир жылдан кийин кандай результат болуп атат? Курулуш кайсыл жерге жетти? Жана документация кандай болуп атат? Бир жыл алдын жазгыл айымдан интервью алып кеткен элек. Бир жылдан кийин дагы толук бир маалыматтарды сиздерге алып бергени турабыз. Андыктан урматтуу көрөрмандар, биз менен чоң болуңуздар, аягына чейин көрүңүздөр, кандай өзгөчөлүктөр болуп атат, курулуштар кайсыл жерге жетти, толук маалыматтарды айталы. Саламатсызбы? Алгач көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы, мен баштайын. Мен Элит Грант курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүндө менеджер болуп иштейм. Бүгүнкү күндө биздин биринчи объектибиз Элит Грант курулуш компаниясынын Элит Towers турак жайы боюнча маалымат берип кетели. Кайсыл этапка жетти, эмне жумуштар болуп жатат. Өзүңүздөр да азыр жумуш үстүндө көрүп кетесиздер. Мына ушундай достор, биринчи эле суроом, азыр кайсыл этапка жетти жана кайсы блоктор курулуп атат? Биздин Элит Towers турак жайыбыз 2 блоктон турат, А блок жана Б блок. Б блогунда толук бетон куюу иштери аяктады, кирпич уруу иштери акыркы этаждарга жетти. Ал эми айнек иштери, кумшубак иштери болсо этап менен кетип атат, биринин артынан экинчиси болуп. Кумшубак иштери 3-кабатка жетти. Айнек коюу иштери 4-кабатта. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй фасад иштери Б блогубузда аяктап бара жатат. Азыр сырткы фасад иштерин кылып атасыңар, Ооба. да? Бир жылдын ичинде ушундай жыйынтыктарга кантип жетип атасыңар? Азыр бизде срок сдача деген нерсе бар, договордо срок сдача жазылат. Ошол срок сдачаны биз айттык, ошонун үстүнөн чыкканга аракет жасап жатабыз. Азыр көрүп атабыз, мынакей сырткы фасад иштери болуп атат экен. Кандай материалдардан колдонуп атасыңар? Каерге жетти азыр? Азыр бизде Элит Towers турак жайыбыздын фасад жумуштары башталды. Кирпичтен сыртынан биринчи утепление кылып атабыз, жылытуу. Базальтовый вата деп коет материалдын атын. Андан кийин уже керамогранит катырылат. Ошондо фасад керамогранит болуп калат. Абдан жакшы. Ленин көчөсү 19Б дарегинде жайгашкан Элит Towers турак жайыны сиздер болсо ушул жерде QR код турат экен. Ушул QR код менен текшерип документтерин ушул компаниянын жана ушул турак жайдын документин текшерип алса болот, Ооба. Кантип текшерет ошону айтып өтөлү. Бул жерге келип QR код скан кылса эле уже сайтка кирет автоматически. Ошол жерде жазылат эмне документтер бар. Негизи өзү документ жок болсо бул QR код чыкпайт. Берилбейт точнее. Мыйзамсыз деп билет, э? Ооба. Мына ушундай урматтуу достор, дагы бир далил сиздер үчүн. Ушул жерден келип өзүңүздөр деле QR коддон текшерип, документи кандай экен жана качан бүтөөрүңө чейин ушул жерден так маалыматтарды алсаңыздар деле болот.
Урматтуу көрөрмандар, ар бир иште результат маанилүү болот. Бул Элит Грант курулуш компаниясынын азыр турак жайында да ушундай результат болуп атыптыр. Абдан сонун көрүнүш. Бир жылда ушундай кабатка жетип калыштыр. Демек мен могул касканы да кийип алайын дагы биргеликте. Ошо жазгыл экөөбүз ичини дагы көрүп чыгалы. Жүрүңүздөр. Бул жакты дагы бир аз айтып өтөлү. Азыр биздин артыбызда турган бул Элит Towers турак жайыбыздын А блогу бетон куюу жумуштары кызуу жүрүүдө. 3-чү кабаттын потологуна, 4-чү кабаттын полуна жетти. Мына ушундай экен, азыр кирели, кандай болуп атат? Ал жакты дагы көрөлү. Жүрүңүздөр. Бул айнек терезелери боюнча айтып өтөлү анда. Айнектерди айта кетсек, терезелерди бул Rosen компаниясынан 4 камералуу айнектер коюлуп жатат. Ал эми бул болсо керамогранит. Сырткы фасад иштерине. Ооба, фасад иштерине керамограниттер түшүрүлдү. Айнектер толук коюлуп бүтө элек. Бүгүнкү күндө ушуларды алып келип азыр орнотуу жумуштары жүрүп жатат бул дагы. Жүрүңүздөр, эшиктер келген, ошолорду да тактап кетсек болот. Азыр айтып өткөндөй, бизге эшиктер да келип түшкөн. Жакынкы күндөрү эшик орнотуу жумуштары башталат. Сапаттуу жана эң мыкты эшиктер экен. Булар дагы ошол көп кабаттуу үйдөгү квартираларга коюлат, Ооба, бронированный эшиктер келип түшкөн, российский фирмадан алдык. Россиядан алып келген. Жакшы. Булар жөнүндө маалымат берели. Булар жөнүндө маалымат бере кетсек, бизде азыр фасад иштери уланууда. Фасад иштери аяктагандан кийин кондиционерлерге корзиналар орнотулат. Ар бир үйгө өзүңөр коюп бересиңер, Ооба, ар бир квартирага кондиционер койгонго ылайыктуу ушул профилден жасалган каркастар, Абдан жакшы экен. Урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы эч качан экиленбестен, эч качан камсанабастан, ушул Элит Грант курулуш компаниясынан батарея алсаңыздар болот. Ушунчалык деңгээлде сонун кылып сиздерге кондиционерге дагы өзүнүн ордун талап берет экен десек жаңылышпайбыз. Азыр болсо биз 3-чү кабатка чыктык. Подъездин ичинде турабыз. Демек бир квартираны көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Бул жакта лифтин орду. Япониянын Fuji компаниясынан лифттер сүйлөшүлгөн. Бул жер болсо подъезд кенен. Ар бир подъездде 8ден батир жайгашкан. 2 бөлмөлүү батирди көрсөтүп кетейин сиздерге. Бул биздин 71 метр квадрат 2 бөлмөлүү батирибиз. Киргенде кире бериш 12,5 метр квадрат, потолоктун высотасы 3,15. Бул жак болсо санузел жайгашкан. Бул жагында? Ооба. Санузел. Бул жагынан баштайлы. Бул жагыбыз бир бөлмө. Бир бөлмө. Ооба. Күн чыгыш тарабында балкон жайгашкан. Айнектери панорамный. Абдан жакшы. 4-чү мектепти көргөнчө ушул айнектерди ачып, кайрадан жаап, ушул жерде сонун бир жашоо курсаңыздар болот экен. Абдан сонун, урматтуу көрөрмандар, бир бөлмөсү экен бул. Бул жак болсо уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөдө родительский санузел жайгашкан. Өзүнчө бир санузел жайгашыптыр. Жакшы. Ал эми бул жакта болсо күн чыгыш тарабында айнек. 4-чү мектеп тарап деп коеюн. Абдан жакшы, сонун. Кухняны көрсөтүп коелу. Бул жак болсо кухня болот. Кухняга терезеси азыр. эң чоң. Ушул бөлмөнүкү кенен жарык. Меймандар келсе кенен ушул жерден Бул жактарда эми мындай жылуулук кандай болот? Центральный отопление болот. Центральный Шаардык отоплениега улап беребиз. Ооба, газ, суусу 24 саат суу сактагычы менен. Отопление баары шаардык болот. Шаардын отоплениясына уланат. Эч кандай көйгөй жок. Жок, ал жагынан уже уруксат алынган. Мына ушундай, урматтуу көрөрмандар, шаардык отоплениега уланат экен. Ушундай бир кооз үйлөрдө жашагыңыздар келсе, Элит Грантты сиздерге сунуштайбыз. Ушул жерден батирлүү болуш сиздерге да насип этсин дейли. Жүрүңүздөр. Урматтуу көрөрмандар, Элит Грант курулуш компаниясынын мынакей бүткөн үйүнүн объектинин биз үстүңкү кабатына чыктык. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул
бетон менен жабылыптыр. Абдан сонун кээ бир ушул көп кабаттуу үйлөрдүн үстүнө чыксаңыздар, бул жыгач менен жабылат да негизи. Бул болсо ушундай бир сонун кылып бетон менен жапкан учур экен. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Бул шаардын так центринде десек болот. Адрести айтып өтөлү ушул жерден. Адрес Ленин көчөсү 19Б болуп калат бул жер. 4-чү мектеп жанында, напротив медколледж бар, жаныбызда дагы 13-чү мектеп. Анан дагы 5 мүнөт жүрсөк, Айбек базары, Таштемир ажы базары болуп калат. Бул тарабында 13-чү мектеп, медколледж жана 4-чү мектеп бул жерде бар экен. Демек баарыңыздар Элит Грант курулуш компаниясын тандаңыздар деле. Келиңиздер. Баарыңыздарды күтөбүз. Элит Грант курулуш компаниясынын дагы бир курулуп жаткан объектисине келдик. Бул объектиси кандай аталат жана кайсыл жерге курулуп атат? Толугураак айтып өтөлү. Биздин экинчи объектибиз бул Кулатов көчөсүндө жайгашкан. Кулатов турак жайы. Бул жакка 9 кабаттуу үй курулуп жатат. Курулушка тиешелүү толук документтер бүткөн. Азыркы учурда болсо, өзүңүздөр көргөндөй 0-чу кабатына. Бул жер болсо автопаркинг болот. Бетон куюу иштери жүрүп жатат. Бул курулушта дагы парковкасы, балдар аянтчасы жана башка ушул өзүнүн аллеясы болот. Курулушка тиешелүү баардык нерсеси бар, Ооба. Балдар аянтчасы, домуздун 1-чи кабаты соода түйүндөрү болот, 2-ден 9-га чейин квартира, жилой. Лифтчи. Лифт сөзсүз коюлат. Жана айтып өткөндөй эле японский Fuji компаниядан бул жакка дагы ошол генератор менен свет өчкөндө деле иштей берет. Эч кандай көйгөйү жок. Свет өчүп калса деле кадимгидей иштей берет экен. Ооба, автоматический өзү переключение болуп иштеп кете берет. Абдан жакшы экен, урматтуу көрөрмандар. Азыр сапатын да мындай жакыныраактан бир көрүп коелу. Бул жерде азыр бетон куюу иштери дагы усталар абдан мыкты деңгээлде иштеп жатат экен. Арматураларды бул жерден көрсөк болот экен жакыныраак. Мындай сапаттуу арматуралар менен курулуш иштерин алдыга жылдырып жаткан учур экен. Демек, урматтуу көрөрмандар, ушул жерден азыр сиздер дагы келип батир сатып алсаңыздар болот, Квадрат метри канчадан болуп атат? Азыркы учурда бул жерде батирлер бар. 2-чи кабаттан 9-чу кабатка чейин тандап алышса болот. Баалар болсо 60 000 сомдон 3 жылга бөлүп төлөйт. 3 жылга бөлүп төлөгөн үчүн пайыз кошулбайт. Жер тилкесине, машинага алмашуу жолу бар. Баштапкы төлөмү канча процентин төлөш керек? 30%. 30% төлөп, калганын 3 жылга бөлүп беребиз. Жакшы бир мүмкүнчүлүк экен, урматтуу көрөрмандар. Баштапкы төлөмү 30%, 30% төлөп, калганын 3 жыл аралыгында бөлүп төлөп, батирлүү болуп калыңыздар. Сонун батирлер түшүп атат экен бул жакта. Азыр биз лента тартылып турат, бул жагына кире албайбыз, бирок сырттан сиздерге көрсөтүп коелу. Азыр болсо биз сатуу бөлүмүнө дагы барабыз. Ал жакта ушул Элит Грант курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрү менен жана орун басарлар менен биз маектешкенге аракет кылалы. Так жана туура жоопторду алып берели. Жүрүңүздөр. Урматтуу көрөрмандар, Элит Грант курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнө дагы келдик. Бул тарапта Элит Грант курулуш компаниясынын директорунун орун басары Маткасымов Нурбек Жигиталиевич менен биз маек куралы. Компания тууралуу ачык айкын, сонун бир суроолоруңуздарга жооп берсин анда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздердин сурооңуздарга так жооп берип кетейин. Эң алгачкы эле суроо, батир алганда, же болбосо жер алганда биринчи эле көйгөй жараткан бул кызыл китеп документ тууралуу айтып берсеңиз, ошо курулуштун. Эң туура суроо болду. Эң биринчи үй алып атканда кызыл китепке көңүл буруу керек. Бул биздин кызыл китеп, бул архитектуралык шаар куруу корутундусу. Демек, архитектурага барып текшерип алса болот. Сиздерден үй алып атканда кардар өз алдынча деле барып текшертип алса болот. Туура архитектурага барып, биздин жер жөнүндө маалымат сурасаңыздар, маалыматты берет. Биздин бир өзгөчөлүк ушул Эч кандай тоскоолдук жок. Тоскоолдук жок. Архитектурадан барып кадимгидей текшерип алса болот. Туура. Жакшы, абдан сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берип аткан, урматтуу көрөрмандар. Батир алгыңыз келсе, Элит Грант курулуш компаниясына келиңиз жана архитектурага барып өз алдынча дагы текшерип алсаңыздар болот. Документ жагынан таптаза деген кепилдик беришип атат. Мамлекет үй курууга уруксат берген бардык документтерибиз бар. Кардардын колуна эмне документ бересиңер? Кардар биринчи келди, анан үй бүткөндө кандай документтерге ээ болушат?
Биринчи кардар келгенде эки тараптуу келишим түзүлөт. Бир келишим компанияда калат, бир келишим кардар менен кетет. Үй бүткөндөн кийин техпаспортун тапшырабыз, ключун тапшырабыз. Анан коммунальный услугалардын полный кардарын өзүнүн атына өткөрүп беребиз. Өз алдынча төлөп, иштеткен суу, газ, отопление өздөрүнүн атына өткөрүп беребиз. Демек мамлекеттик тараптан кандай документ болсо баардыгы таза жана өз убагында бүткүлүп берилет. Ооба, Бул жагынан коркунуч жок. коркунуч жок. Абдан сонун экен. Анткени айта кетирсе, батирлер ушул көп кабаттуу үйлөр бүткөндөн кийин дагы баягы сууга, светке, канализацияга уруксат бербей койгон учурлар деле көп болот да. Буларда болсо ал нерселерден чечип, анан алар бүткүрүп берип, анан баштап аткан учур экен. Айтылган договордо жана көрсөтүлгөн договордо убактысында бүтүрүп бере аласыңарбы? Биз аракет кылып атабыз келишимде көрсөтүп берген убакыттан эртерээк бүтүрүп бергенге. Анткени элдин ишеничине кирип, Көйгөйлөрүн, батирлерин тезирээк чечип бергенге. ооба, Ленина көчөсүндө курулуп жаткан Elite Towers турак жайын качан тапшырасыңар? Elite Towers турак жай комплекси 26-жылдын 4-кварталына бүтүрүп беребиз. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, биз болгон суроолорду директордун орун басары Маткасымов Нурбек мырзага узаттык. Эч кандай тоскоолдуксуз, эч кандай коркунучсуз жана эч кандай экиленбестен келип Elite Grand курулуш компаниясынан үй алсаңыздар болот экен. Баардыгыңыздарга сунуштайбыз. Биздин эң биринчи өзгөчөлүгүбүз мамлекеттен үй курууга болгон бардык документтерди алып, анан үй курууну анан баштаганбыз. Тоскоолдуксуз бүтүш үчүн биринчи документ бүтүрүп алып, анан кийин үй баштап. Эң туура. Бул жагына сөз жок. Абдан жакшы экен, урматтуу көрөрмандар. Анда дагы деле ушул Elite Grand курулуш компаниясына чакырып өтөм. Документтен эч кандай коркпостон, акчаңызды берип алып, нерв болбостон, ушул жерден батирлүү болуп калышка кепилдик берип жатат. Баарыңыздарды чакырабыз анда. Чоң рахмат.